meni jeringin bir özündöy görüngön, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngön, aldıgaның kara jer şerliginde görüngön, bul alanda bul manas kendiginde görüngön, kıçırımenden balgıllap kırgıl başlap barысы, kırık çoronun barысы. Акбалтанын чубагы арыстандын бири будагы. Алыса адамдын алы жетпеген, арыстан тиши өтпөгөн. Артык сүрөн урушта салып турган кан чубак. Акбалтанын чубагы арыстандын бири будагы деп Манас эпосунда сүрөттөлүп өткөн. Чубак баатырдын бейнеси бул кээ бир адам кеп айтат, Кудайдын сүйгөн кулу деп. Кээ бир адам кеп айтат, ол Ячалдын уулу деп. Демек, бул окуянын башатында Чубак баатырды Акбалта атабыз Кудайдан тиленип жүрүп тапкан баатыр дейт. Бул Чубак баатырдын эрдиги намыска бүткөн, ары качандан бир качан Манас. Алдыга салса Алмамбет ак жолум, Чубак артымда жүрсө саң колум деп ар дайым кеп кылып келген. Чубактын эрдиги жана кеңдиги бул Манас баатырдын жанында Камбакай, Алмамбет, Чубак, Сыргак сыяктуу баатырлар жанында турганда кыраңгырк чоро толук болуп турган экен. Ал эми улуу кептин сыры менен айта турган болсок, улуу устаттардын баяндары менен айта турган болсок, Чубак баатыр намыска бүткөн, намысты туу тутунган, жана көзгө көрүнбөгөн бул намыс деген ыйык сезимди ушул Чубак баатыр карманган деп айтылат. Ал эми Чубак баатырдын эрдиктери Саякбай Каралайдын вариантында Чубак баатыр баатыр болуп чоңалайды жердеп турган Акбалтанын уулу алышаарга душман таппай, урушаарга душман чыкпай, алыс адамдын алы жетпеген, арыстан тиши өтпөгөн Чубак баатыр те араб жергесин чапканы жөнөйт. Ошол араб жергесин чапканы жөнөгөн Чубак ал жерге барганда кадимки Олияга жолугуп, ошол Олиядан баталып, ошону менен ойрон Чубак Сайпуруш болуп аталып деп Саякбай Каралайда сүрөттөлөт. Мунун негизги маңызы Чубак баатыр ошол мекени көздөй барып, ал жакты чабамын деп барган Чубак улуу руханияттуу сырга келип, ошол Олияга жолугуп, анан Олия өзүнүн жолун ачып берген экен. Бул Олия Чалдын уулу баатыр бул жака жөн келбепсиң. Телегеyi тегиз болгон, төлдөсө малы 8 болгон Ала тоо жергесинде журт баштаган Манас деген баатыр бар экен. Ошол Манас деген баатырдын жанында барып, санаатына саң кошуп, кой айдаса кою корголош болгон, жылкы айдаса жылкыга жакшы тилеги санаалаш болгон жалпы кыргыз журтунун башында турган, алса алдым дебеген, берсе бердим дебеген, ыйыктыгы жана бийиктиги улук болгон Манас деген баатыр болгон. Ошол Манас деген баатырга сен жакындан жетип кызматыңды аркалап, ошолор менен кызмат кылсаң, анда сенин түбөлүгүң түз болуп, санжырада санаатың калып, сенин кылган эрдиктериң ырга салынып, калың журтка нуска болуп калат деп Олия айткан экен. Мына ошол Олия айткан кепти Чубак угаттагы Кыран Манас баатырга чоро болуп, ушул Ала тоо кыргыз жергесинде анын ичинде Манас атабыз 12 канат өргө көтөрүп, салып коюп, там кылган, сайып коюп, бак кылган, эрешел тартып, эр кылган эр улу менен тең кылган кереметтүү кең кол талаш жергесине келип, Манас баатырга ак кызматын аркалап чоро болуп калат. Эми Чубак баатырдын дагы Манас эпосундагы дагы эрдиктерин кыскача кошуп отура турган болсо, Чубак баатыр намыстуулугунан ошол Кытайдан келген Алмамбет баатыр менен жол талашканы дагы чоң окуя болуп айтылат. Бул Чубактын чоң окуяда чуулган салган Чубак деген дагы кеп калат. Манастан Чубак кем бекен, же Чубактан Манас эр бекен деген сап ушундан калган. Эми Чубактын эрдиги жана аяламдагы кеңдиги ууга чыгып кеткен Чубак чоң казат каттанып баратканда кеңеш болуп, ошол кеңешке Чубак аралашпай калат. Ал эми аралашпай калган Чубак кайрылып келсе Алмамбет менен Сыргак чалгынды көздөй жөнөп калат.
Эми ошол жерден 40 чоронун башын баштаган кыргылчал орда аттырат дагы 40 байталды байгеге коет. Мына ошентип көпчүлүк баатырлардын көңүлү тоет. Анан ошол жерде дагы чубак жол сурап Алмамбет баатыр менен ошол Бээжиңге барууга ашыккандыгы дагы баяндалат. Демек чубак баатырдын эрдиктери Манас эпосунда аябагандай чоң орунду көрсөткөн намыстын ээси катары баяндалат.